Жыл сайын жаңы жыл алдында Скул райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан социалдык жактан жардамга муктаж ата-энесинен эрте айрылган, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга мектепте мыкты окуган окуучуларга жагымдуу маанай тартуулоо максатында акимдин бала тым айрамы уюштурулуп, ошол жерден белектер берилсе, быйыл жаралган эпидемиологиялык кур чабалда аталган катмардагы бөбөктөрдүн үйлөрүнө барып куттуктоо чечимин кабыл алышкан. Кумтөр Gold Company жабык акционердик коому жана башка демөөрчүлөр тарабынан даярдалган таттуу белектер менен Аяз ата Аяз кыздын коштоосунда Скул районунун акими Калбек Жумадылов, орун басары Айзат Тыныбекова алгач Семеновка айылында жайгашкан Дружная семья Фостердик балдар үйүнө барышып, ал жерде тарбияланып жаткан 17 балага белектерди тапшырышып, өзгөчө маанай тартуулашты. Ну, здесь, в общем, вот здесь вам дети пиццы. Да. Сегодня праздник у нас. Праздник, давайте. Потом, когда уже сами как-нибудь попробуйте. Да, жүрөм менен тилимди кадырлайм. Бул тили менен бүтүштейм, сүйлөйм, өрөрдайм. Башка тилимди жакшы көрсөмдөн, энен тилимдин жаңы бар. Жаңы жыл менен. Умар, салам алейкум. Кандай жакшыбы? Жакшы. Мени таанып атасыңбы? Ооба. Таанадыңбы? Аярылуу катмардагы балдарга кубаныч тартуулоо максаты менен аймакты кыдырган Скул райондук администрация башчысы Калбек Жумадылов ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген Садыраки айылынын 11 жаштагы тургуну Умар Алтымышевдин жана Темир айылындагы Канат Элдияровдун, Корумду айылынын тургуну Умар Тилековдун үйлөрүнө барып, алардын жаңы жыл алдындагы керемет кыялдарын угуп, баарлашып, белектерин тапшырып, мындан арында жакындан жардам көрсөтүүлөрүн билдирди. Сени куттуктап атайын, белектерди алып келген экен. Биз дагы ошол мынакей бул жерде тортум бар, мынакей пицца бар, анан өзүнчө кеткенден кийин жейсиң. Анан мынакей Аяз кыз менен кыскасы белектим бар. Белектим бар сенин. Анан мен өткөндө программирование китеп ошол кей балалардын сен орусча окуйсуң бирок, э? Жок, кыргызча ошондой деп ойлодум. Анан орусча экен да, анан аны издеп атам, бирок таа перевоздештим мага. Бирок ага чейин сен мындай эмеге кызыга турбайсың, техникаларга. Мондай роботтор жөнүндө, кыскасы бардык жаңы азыр дүйнөдө болуп аткан техникалык өнүгүүдөгү болгон бүт жаңылыклар жөнүндө бүт жакшы ушундай китеп бар экен. Азырынча мен тиги китепти алып келгенге чейин муну окуп тур. Макулбу? Баягы сен эч качан эме болбошуң керек. Себеп дегенде жанагы Стивен Хокинг деген бир эмени көрдүм, уктум беле? Дүйнөгө астрофизик. Ал киши дагы тилекке каршы сүйлөй албай, ал киши баспай эмес, сүйлөбөй да калган да. Анан жанагы коляскада өзүнүн үн менен робот сүйлөп аны үчүн көп дүйнөнүн рыцарь болгон, тиги королева рыцарьлыкты берген, дүйнөгө атактуу бир астрономия илимдерин, астрофизиканы иликтеген атактуу эме болгон да. Илимпоз. Анан мен ойлойм, сен дагы ошол Стивен Хокингти тарткан кыйын кыргыздын ошондой чоң кыйын бир илимпоздорунан, ушул техника жагынан кыргыз элин өркүндөтө турган сага үмүтүбүз чоң. Жаштарбы? Саламатсыздар. Нурчолбон. Жакшы. Саламатсыздар. Кандай жакшыбы? Жаңы жылың менен келаткан. Кандайсың Нурчолбон? Таанайсыңбы бул кишини? Мени таанайсыңбы? Ким бул? Мен киммин? Аяз. Мен Аяз атам. Аяз ата. Майраңы менен куттуктап келдик сени Нурчолбон. Бул Аяз кыз. Жакшы. Сага белек алып келдик, Аяз ата. Мынакей. Мына дагы еще Аяз атадан белек мынакей. Торт алып келдик, пицца алып келдик. Анан мындай. Сен принцесса турбайсыңбы? Принцесса билесиңби ким экен? Мына сен принцесса деп сага китеп алып келдик, принцесса деген. Мынакей. Мына. Ай чыкты качачы, айдан биз жаялдык. Айын ортодо көргөн астындай балалар. Ой, азамат. Чыкты качачы, күндөн биз жаялдык. Күн ортодо күлгөн
Нучой бала. Qanot, assalomu alaykum. Yaxshisizmi? Sog'liq qanday? Yaxshi, yangi yil bilan kelayotgan. Tanib o'tasizmi, kim keldi? Ayaz ota. Biz sen atayın kutup geldik. Жаңы жыл менен. Yaxshi, sog'liq qanday? Yangi yil bilan kim keldi? Anan da kim geldi? Bayram менен Omar. Ayaz otaning janында kim bor ekan? Снегурочка бар екен. Сені атайын Аяз ата менен Аяз кыз. Сені жаңы жыл менен куттуктайын деп келип отурушат. Ушундай чоң рахмат, жыл сайын келип бизге ушундай көңүл бөлүп, балдарга ушундай кичинекей болсо дагы көңүлдөрүн көтөрүп, жашынакай маанай тартуулап келип атышат. Ошондой эле быйыл карантинге байланыштуу болуп, үйдө болгонуңузга байланыштуу мынтип өзлөрү келип, чахан белектерин алып келип бериптир. Чоң рахмат, жана ошондой эле Ошактын Ысык-Көл администрациясынын жааматына да ыраазычылык билдирип кетмекпиз. Чоң рахмат. Ысык-Көл районундагы аярлуу катмардагы бөбөктөргө жаңы жылдык кубаныч тартуулоо максаты менен сапарга чыккан район акими Калыбек Жумадылов орун басары Айзат Тыныбекова менен бирге Бостери айылындагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын билим алуучу инклюзивдүү коррекциялык классында да болуп, ал жерде билим алып жаткан балдарды да жаңы жылы менен куттуктады. Былтыр билесизби, былтыр кээ бирөө барса эле бизге. Биз багыстан барганбыз. Быйыл андай болбой калды. Себеп дегенде азыр балдар ооруп атат деп санабедем станциянын көрсөтмөсү менен тилекке каршы быйыл да абдан жакшы даярданып силерге былтыркыдай кылып жакшы иш-чара өткөрүп берелер керек жаңы жылдык ёлканы. Бала Сындырбайм шагымда, апакем сүйүнөт, ал болсо жанымда. Ак гүлдөр, көк гүлдөр, карачы татына, кааласаң көк гүлдөр. Сады тумсук бадайын, сады таска канайын, апам атам ойса өзүм докту бадайын. Намна паккарды бар жастарды бешет жерге жашып жүрүштү. Бүгүн Бостери айыл өкмөтүндөгү коррекционный класстарда чоң майрам болуп атат. Себеби Ысык-Көл рай администрациясынын башчысы аким өзүнүн Аяз атасы менен Аяз кызы менен келип ушул инвалид балдарга чоң таттуу белектерди берип атат. Ушул коррекционный класстар ачылганына 5 жыл болду. 5 жылдын ичинде 3 жылдан бери рай администрация ушул балдарды унутпай дайыма уш жерге жакшы белектерди алып келип беришет. Ысык-Көл районунун акими Калыбек Жумадылов жаңы жылдык өзгөчө маанай тартуулоо сапарын Карой айылынын тургуну 3М'ди жарык дүйнөгө алып келген Назира Жакыпова менен жолугуп улады. Эске салсак, Назира Жакыпова 25 ноябрда 3М уулду жарык дүйнөгө алып келген. Эми азыр жана үй боюнча, жер боюнча айтышты документтерди. Ал жерди документтерди биз трансформация уже бергенбиз буга чейин эле. Бергенбиз, буюрса трансформация чыкса эми акырындан мына Байгөнү дагы бул Корун айылында 5 үй өртөнүп кеткен 5 баласы бар. Байгазиева Мерин деген айылга да жерин чечип берип, азыр үйүн да чечип салып берип атат. Биз жерин чечип бердик. Анан бул азыр буюрса дагы шартты оңдоп беребиз азыр. Республикадагы, ошондой эле биздин районубуздагы эпидемиолог кырдаалга байланыштуу балдарды жылдагыдай балдардын бардыгын жалпы бир чогултуп жаңы жылдык балаты салтанаттуу балаты кечесин уюштурууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Ошол себептен балдардын ушул эпидемиолог абалды өөрчүтүп алып, курчутуп албоо максатында, балдарга оору жугузуп албоо максатында быйыл ушул биз дагы санэпидемиолог көзөмөл кызматынын катынын негизинде бардык ушул жалпы райондук акимияттын акимдин палатасын биз жокко өткөзө алган жокпуз. Бирок ошого карабай чакырыла турган бардык шу тараптарды мынакей бүгүн Семенов айыл аймагынан баштап Семенов айылындагы балдар үйүн куттуктап, андан сырткары жана мүмкүнчүлүгү чектелген кичинекей бөбөктөрүбүз бар, эне карындаштарыбыз бар, ошолордун үйүнө мынакей Аяз ата жана Аяз кыз дериштип ошол өзүбүздүн белектерибизди тапшырып келатабыз. Андан сырткары Бостери айылындагы инклюзивдик билим берүү мекемесинде аякта да куттуктап келдик. Азыр учурда ушул Чолпон Ата шаарындагы инфекциялык больницада жайгашкан 30 баланы, 30дан ашуун баланы ушул белектер менен куттуктадык. Ушул белектерди берүүдө биз жалпы район боюнча 650ден ашык белек
ушул Кумтөр компаниясы аркылуу, андан сырткары биз өзүбүздүн да жеке демөөрчүлөр аркылуу көптөгөн мынакей Куликов компаниясы, андан сырткары жеке да демөөрчүлөр болду. Ошолордун жардамы менен, көмөгү менен ушул бүгүнкү балдарга жакшынакай маанай тартуулап берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлүп отурат. Ал кишилерге да ушул демөөрчүлөргө чоң ыраазычылык билгизмекчибиз. Жаңы жыл алдында Скул райондук мамлекеттик администрациясынын балдарга кубаныч тартуулоо иши Чолпон Ата шаарында жайгашкан Ибн Сина атындагы балдардын реабилитациялык борборунда уланды. Бул жерде дарылануудан өтүп жаткан балдарды куттуктоо үчүн район акиминин биринчи орун басары Динара Акматова, орун басары Айзат Тыныбекова барышкан. Бүгүн биз республикалык ден соолугун чыңдоо, балдардын ден соолугун чыңдоо борборуна жаңы жылдык бал аттыга келдик. Администрация тарабынан белектерди тапшырдык. Акимдин атынан да куттуктоо жакшы сөздөрдү биздин бөбөктөрүбүзгө айтып кеттик. Андан тышкары, бул белектерден тышкары биздин башка демөөрчүлөр дагы өзлөрүнүн жашынакай белектерин бизден берип жиберген. Ошо учурдан пайдаланып аларга дагы биздин демөөрчүлөргө чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бул борбордон да тышкары бүт Скул районунун балдарына ушундай жашынакай белектерди колдоо иретинде бизге тапшырып берген. Биз ошолорду азыр жеринде таратып жүрөбүз демөөрчүлөр менен биргеликте. Бүгүн азыркы учурда борбордо 50дөй бала дарыланып жатат. Бул борбор 100 орундук балага ылайыктуу, өзүңөр билгендей Скул районунун Чолпон Ата шаарында жайгашкан, көлдүн жээгинде. Көлдүн Скулдун аба ырайы бул кургак учкору менен ооруган балдарга аябай ыңгайлуу. Ошондуктан бул жер бекеринен жайгашкан эмес. Ошо баарыңарды келе жаткан жаңы жылга менен куттуктайм. Келаткан жылыбыз токчулуктун, молчулуктун жылдары болсун, жемиштүү жылдардан болсун. Мындан тышкары дагы көп ийгиликтерди алып келсин биздин районго эмес, жеке эле биздин өлкөбүзгө. Андан дагы биздин балдарыбызга каларым кичинекей бөбөктөрүбүзгө ден соолук, бекем ден соолук, эч качан оорубасын, келечеги кең болсун ушул балдарыбыздын. Чолпон Ата шаарындагы республикалык Ибн Сина атындагы балдарды реабилитациялоо борборунда өлкөнүн чар тарабынан келген балдар дарыланышып, билим алышат. Ата-энесинен алыс жүргөн бөбөктөр мындай өзгөчө маанай тартуулоону кубаныч менен кабыл алышты. Биздин борбордо балдарды кургак учук менен ооруган жана өпкөн өкөт ооруларын ооруган балдар дарыланышат. Бүгүнкү күндө биз жаңы жылдык майрам өткөрүп жатабыз, балдардын бал атты майрамы. Бүгүнкү күндө бизге Скул администрациясынын башчысынын орун басарлары келип, балдарга майрамдык маанай тартуулап, өзлөрүнүн белектерин берип, жакшы маанай тартуулап кетишүүдө. Мен дагы ушу учур менен пайдаланып, биздин райондун башчысына Калыбек Аманаты Жумадыловго ыраазычылык билдирип кетким келет. Бул киши бизге абдан жардам берет. Жылда келип балдарыбызды ушинтип спонсорлор таап келип балдарды майрамдатып, андан сырткары бизде ошо айтып кетчү нерсе, быйыл биздин ошо рентген аппаратыбыз иштен чыгып калды эле. Ошого спонсорлордун жардамы менен бизге акча каражат таап берип, ошо рентген аппаратыбызды оңдоттуруп алдык. Дагы бир жолу ыраазычылык билдирем.
Ысык көл районундагы балдарга жаңы жылдык маанай тартуулоо Кыргыз Республикасынын президентинин атынан келген белектерди тапшыруу менен уланды. Ысык көл райондук администрация башчысынын биринчи орун басары Динара Ахматова жана аппарат жетекчиси Кыялбек Райымбеков Темир айылынын тургуну 9-класстын окуучусу Нурпери Алтымышевага жана Кызыл Өрүк айылынын кичинекей тургуну 1-класстын окуучусу Элмирза Калысбековго белектерди тапшырышты. Нурпери менен Элмирза президентке жаңы жылдык белек алууну кыялданган каттарын жолдошкон. Жылдан сага биздин президентибиз белек берди. Биз ошону мен администрациядан келдим. Мен акимдин биринчи орун басары болом. Динара Асанкуловна. Мен сага ошо президенттин белегин алып келдим. Көрдүңүз сен? Бул деген азыр мындай саат. Мен президентке кат жаткам, администрациядан алып келип берди. Чоң рахмат. Жаңы жыл менен куттуктайм. Өмүрүң болсун, денсаулыкта болсун. Силердин жаңы жылыңар менен денсаулыкта өмүрүңөр ушун болсун. Республикасынын президентине ат менен кайрылып турсун. Атайын ошо кыялымды орното алып бүгүн келдик. Жакшы окуп, жакшы бала болуп, үлгүлүү балдардан мол келечекте кыргыз элинин жерине керегине жараган мындай жакшы китептерди окуп, отличник болуп, жакшы балдардан болуп алып койгон. Менин атым Элмирза Калысбеков Элмирза. Мен президентке кат жазгам. Мен чоңойгондо доктор болом. Жакшы окуп, жакшы жазам. Мен президентке рахмат айтам. Калысбек уулу Элмирза 1-класстагы окуган бала, жана ушу Темир айылында жашаган 9-класстын окуучусу Алтымышева Нурпери президентке кат жазышыптыр. Булардын кыялында телефон сурашыптыр. Телефон анан азыркы заманбап сааттардан. Ошо кыялды орундатуу максатына бүгүн мына Алтымышева Нурперинин келип белегин президенттин атынан тапшырып отурабыз. Ушу жаңы учурдан пайдаланып, мен баарыңыздарды кирип келип жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. 2023 жылыбыз тынччылыктын, токчулуктун, ынтымактын жылы болсун демекчимин. Баарыңыздарды кирип келип жаткан жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн Ысык көл райондук мамлекеттик администрациясынын атынан куттуктайбыз. Урматтуу Ысык көл жергесинин кымбаттуу Чолпон Ата шаарынын асыл тургундары, барыбызбы дүркүрөгөн кол чабуулар алгач албетте өзүбүздүн болсун. Бир жыл билинбестен көз ирмемде өтүп кетип, мынакей кайрадан биз 2023 жылды тосуп алган жатабыз. Албетте узап бара жаткан, бизге кол булгап бара жаткан 2022 жылга рахмат айтабыз. Анткени бул жылда биз көптөгөн ийгиликтерге жеттик, көптөгөн ырыскыларга жеттик, жана айрым бир сыноолорду көрүп, жашообузга сабактарды алдык, туурабы? Келиңиздер, 2022 жылды дүркүрөгөн кол чабуулар менен узатып коелу. Жаңы жылдык салтанаттын катарын 31 декабрдын түнүндө Чолпон Ата шаардык мэриясы тарабынан уюштурулган Балатын майрамы толуктады. Өзгөчө кооз Балаттын жанында шаар тургундары үчүн кыргыз элине белгилүү ырчылардын коштоосунда концерт тартууланып, бөбөктөргө таттуулар, белектер таркатылып, муну менен катар 2022 жылда Чолпон Ата шаарынын өсүп өнүгүшүнө ар тараптуу салым кошкондор сыйланды. Бар болуңуз сыйлайыңыз кут болсун. Чолпон Ата шаарынын тургундары менен Asıl keçin ömürde izdep atanım Gözüm menen atınçı her bir aftanım Sen yılmasan ağa erkeğle düğünüm şandana Böyle yaşasın bizde mahabat Arnaylarından sebep Deli kılıp cürüğümdün canımın Ardayım sen kadar
Чолпон Ата шаар үчүн дагы бир топ ийгиликтердин, жакшылыктардын, жетишкендиктердин жылы болду. Атап айта турган болсок, бюджетибиз бир топ көтөрүлүп, жылдын башында 84 миллионго пландаштырса, 120 миллион сомго аткардык. Мунун негизинде өткөн жылы мынакей шаарыбызда жолдор оңоло баштады, түнкү жарыктандыруу оңоло баштады, социалдык объектилерди жакшыртуу боюнча бир топ жумуштар өтүп жатат, жүрүп жатат бүгүнкү күндө. Албетте дагы жасай турган иштер көп, аны кийинки жылга пландаштырганбыз. Келе жаткан жылдагы мен ойлойм, биздин жалпы элибиз менен, депутаттарыбыз менен чоң ийгиликтерди жаратуучу, жаралчу жыл деп болот деп терең ишенебиз. Атап айта турган болсок, келаткан жылы мынакей биз абдан биз үчүн зарыл болгон чоң паркты президентибиз Садыр Нуркожоевич өзү ушул башында туруп көзөмөлдөп бүткөрүлүп, жакынкы күндөрдө ушул бизге Чолпон Ата шаарына тартуулаган турат. Мындан сырткары областыбыздын жетекчиси дагы бир паркка жардам беребиз деп атат. Районубуздун акими Калыбек Аманович ал киши дагы бир паркка жардам берем деп атат. Мындан сырткары өзүбүздүн дагы чоң амбициябыз бар. Буюрса мына сиздер менен эл журт менен биргеликте жараткан колдоосунда келаткан жылы дагы шаарыбызда чоң өзгөрүүлөр болот деп сиздерди ишендирип кете алабыз. Эң негизгиси ушул келаткан жаңы жылыңыздар ийгиликтердин, токчулуктун, молчулуктун жараткан ар бир үйгө бакыт таалай, бактылуу жашоо, бакубат жашоо берген эң ийгиликтүү жылдардын жылы болсун. Дагы бир жолу келаткан жаңы жылыңыздар менен рахмат. Жаңырган жаңы жыл жалпы өлкөгө, элге, анын ичинде Ысык-Көл районуна да ийгилик алып келген эң башкысы тынчтык менен ынтымактын жылы болсун. Айсел Тилек кызы, Асылбек Касенов, Айбек Жумашев, Ысык-Көл районунан.